Балдарды зомбулуктан коргойлуу деген уран соңку 20 жылдан бери эле айтылып, жазылып келе жатат. Бирок мындан кырдаал жакшы жагына өзгөрүп кеткен жок. Тескерисинче сексуалдык зомбулукка кабылган балдардын саны кескин өсүп, бир жылдын ичинде 1000ге чукул факт катталып отурат. Буга чейин балдарды кордогон аңгилерди химиялык кастрациялоо тууралуу мыйзам долбоору сунушталып, бирок мамлекет башчынын колдоосун тапкан эмес. Бул ретал документ кайрадан сунушталып жатат. Буга чейин эки тарап жарашып алып, дооматым жок деп тосма арыз жазып берген соң, кылмышкер жоопкерчиликтен кутулуп кетчү эле. Мындай абал балдарга күч колдонуунун өсүшүнө шарт түзүп жаткан эске алынып, жаңы сунушталып жаткан документте кылмышкерди жоопкерчиликтен бошотуу амалын жоюу каралган. Бир эле жолу зорлуктар эмес, айлап, жылдап зорлуктаган факттар чыгып атат. Мунун баары эмнени айтып атат? Биздин мөркү демократия ойногоз айтып атат да. Ошон үчүн деген биздин коом талап кылып атабы? Мыйзамды күчөтөлүк, ошолорду керек болсо атууну талап кылып атат. Башкы мыйзамда жок экен. Эгерде референдумга биз деген ушундай башкы мыйзамды өзгөртүрө алсак, анда ушундай преступниктерге деген атууну кылышыбыз керек, атуу жазасын. Биз чет мамлекеттик декларация эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн коомду дарылашыбыз керек. Коомго жардам беришибиз керек да. Экинчиден деген ушундай өмүр бою булар түрмөдө отуруш керек. Анан эгерде химический жана кастрация бычуу деген кымбат болуп атса, жанакы койлорду эле кастрация кылгандай бычып салышыбыз керек. Ал эми жарандык активисттер болсо жашы жете элек балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартуу демилгесин көтөрүп чыкты. Бул демилгени ишке ашыруу үчүн кол топтолуп жатыптыр. Жарандык коомдун өкүлдөрү мындай аракеттерге бардык активисттерди, саясий уюмдарды, спортсмендерди, атүгүл дин өкүлдөрүн чакырышкан. Алардын катышуусунда коомдук угуулар жана талкуулар өткөрүлүп, балдарды зомбулуктан сактап калуунун жолдору талкууланып, сунуштар кабыл алынат. Бул маселенин тегеретесинде биз мындай деп сунуш кылып атабыз. Ошол эле саясий партияларга, уюмдарга бекеринен берген жокпуз да. Бардыгын процесске аралаштырып, бардык күчтөрдү кол топтоо менен баштаганда бул акцияга катышып баштайт да процесс. То есть они будут участниками акции. Далее жана ири коомдук угууларда бүт өкүлдөрдү чакырып алып, эксперттер, партиялар барды талкуулаш керек. Ар бирөө сунушун айтсын. Не так, что вот это сделайте, это неправильно деген болбойт да. Акыйкатчы институтунда болсо бүгүндөн тарта ыкчам байланыш кызматы иштей баштады. 115 номерине бардык телефон чалуулар бекер болмокчу. Күндүз телефонго операторлор жооп берсе, түнкүсүн арыз даттануулар аппаратка жазылып алынат да, эртеси кылмыш тууралуу тиешелүү органдарга кабарланып чара көрүлөт. 8:30-дан 5ке чейин операторлор кабыл алат түз. Бардык автоматтык түрдө келген арыздардын баары кабыл алынат. Ал эми кечинден баштап эртең мененке чейин автоматтык түрдө жазылат. Эртең менен анын баары анализденип, обработкаланып берилет бизге. Биз деген тиешелүү кайсы органга тиешелүү болсо, өз учурунда жөнөтөбүз чара көрүүгө жана контроль кылабыз. Бирок азырынча бул номерге бир да телефон чалуу боло элек. Өлүм жазасы да, кылмышкерлерди химиялык бычуу да жардам берерине ишенбегендер арбын. Айрымдары бул психикасы жабыркаган адамдардын гана колунан келет десе, кээси коомдун илдети деп баалашууда. Бирок педофилдер үчүн өлүм жазасын сунуштап жаткан коомдук активисттер бөбөктөрдүн өмүрүн кыйып, тагдырын сындыргандарды кандай гана жол менен болбосун жок кылуу керек дешет. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.